Саламатсыздарбы? Бүгүнкү грамматикалык темабыз сингармонизм, үндөшүү мыйзамы. Сингармонизм грек тилинен которгондо син бирге, гармония, үндөшүү, уйкаштык деген маанини түшүндүрөт. Бир сөздүн курамындагы үндүү тыбыштардын өз ара таасирлеринин натыйжасында бири-бири менен тилге жана эринге карай үндөшүүсү сингармонизм, башкача айтканда үндөшүү мыйзамы деп аталат. Сингармонизм мыйзамын, үндөшүү мыйзамын үйрөнөрдөн мурда биз үндүүлөрдүн классификациясын жакшылап үйрөнүп алышыбыз керек. Үндүүлөр тилге карай экиге бөлүнөт. Жоон үндүүлөр жана ичке үндүүлөр. Жоон үндүүлөргө А, О, И, У, А, О, У кирет. Ал эми ичке үндүүлөргө Э, И, Ö, Ü, Э, Ö, Ü кирет. Бул таблицаны, формуланы үндөшүү мыйзамынын формуласы деп айтсак дагы болот. Сөздүн курамында жоон үндүүлөр болсо жоон, ичке үндүүлөр болсо ичке үндүүлөр уланат. А, И, О, У, Э, И, Ö, Ü. Азыр мына ушул формуланы сүйлөмдөрдүн, сөздөрдүн мисалында түшүндүргөнгө аракет кылам. Эгерде сөздүн акыркы муунунда жоон үндүү болсо, ага уланган мүчөнүн үндүү тыбышы да жоон үндүү болот. Мисалы, жоон үндүүлөр. Сөздүн курамында биринчи сөз ата деген сөз турат. Ата деген сөздүн акыркы муунунда А деген жоон үндүү турат. Нын мүчөсү дагы И үндүүсү менен келди. Ата, нын. Кийинки сөзүбүз бала. Бала деген сөз А жоон үндүүсү менен бүттү. Жоон үндүүлөр А болсо өзү А келет, же болбосо И келет. Бул сөздө А деген сөз үндүү келди. Демек мүчөдө да бала да деген жоон А тыбышы келди. Кийинки сөзүбүз шаарга. Созулма А, уланган мүчөбүздө дагы А үндүүсү келди. Айыл. Айыл И менен бүттү. И жоон үндүү. Демек жоон үндүү уланат. Айылдан. Ушул айылдын деген мүчө дагы уланышы мүмкүн. Кийинки сөзүбүз калпак. Акыркы муунда жоон А үндүүсү келди. Уланган мүчөбүз калпакты. Барган. Эки муунда тең А үндүүсү келди. Жаздыңбы? Үч муундан турган сөз. Үч муунда тең жоон үндүүлөр келди. А, И жана И. Ал эми сөздүн курамында О, У үндүүлөрү болсо, азыр алар кандай үндөшүп ээрчишет, ошого көңүл буралы. Жоолук деген сөздүн акыркы муунунда
U ündүүсү келди. Мүчөдө дагы U үндүүсү келди. Жолуктун. Жолдош. O үндүүсү келди. Уланган мүчөдө U келди. Жолдошту. Кол. Колдо. Жолго. Котормочу деген сөздү карагыла балдар. Ар бир муундагы үндүүлөр үндөштү. Котормочу. O, U үндүүлөрү келди. Койгон. O. Окудуңбу деген сөздүн курамында 3 муунда тең U тыбыштары келди. Мына өзүңөр байкагандай, үндүүлөр кыргыз тилинде ушундай ээрчишип, үндөшүп турат экен. Эгерде сөздүн акыркы муунунда ичке үндүү болсо, ага уланган мүчөдөгү үндүү тыбыш дагы ичке үндүүгө өтүп өзгөрөт. Мисалы, ичке үндүүлөр. Биринчи бөлүктө I үндүүлөрү менен келген сөздөрдү карайбыз. Биринчи сөз киши, ичке I үндүүсү менен бүттү. Уланган мүчөбүз дагы кишилер. Кийинки мүчөбүз дин, кишилердин. Ар бир муунда ичке үндүүлөр болду. Эшиктеги, эшик ичке үндүү менен, уланган эки мүчөбүз тең ичке үндүүлөр болду. I. Калемдерди. Калем ичке үндүүсү менен келди. Ушул жерден балдар көңүл бурсаңар, башка тилден кирген сөздөрдө үндөшүү мыйзамы сакталбайт. Мисалы, калем деген сөздө биринчи муунда жоон үндүү, андан кийин деген ичке үндүү келди. Бирок биз акыркы муундагы үндүүгө карап үндөштүрөбүз. Акыркы муундагы сөз болду. Калемдерди. Китептен. Дептериңде. Келди. Ар бир муунда балдар ичке үндүүлөр болуп атат. Келиштиби? Ар бир муундагы биринчи муунда ичке келди, кийинки муунда иштиби, келиштиби. Ар бир муунда ичке үндүүлөр болду. Үүнү ала турган болсок, биринчи сөзүбүз деген созулма ичке үндүү болду. Кийинки уланган мүчөбүз лөрдү, төлөрдү. Көздөрүнө. Көз сөзү менен бүттү. Дөрүнө. Көздөрүнө. Чөл. Үндүүсү менен бүттү. Уланган мүчөбүздө дагы болду. Чөлдөгү. Көйнөгүмдүн. Көйнөк деген сөз менен бүттү. Каткалаң үнсүзү эки үндүүнүн ортосунда жумшарып кетет. Көйнөгүмдү. Көйнөгүмдүн. Ар бир муундагы үндүүлөр үндөштү.
Gülдөргө. Gül sözü ü menен бүттü. Дөр мүчөсү уланды. Gö. Gülдөргö. Көрүптүрмүнбү. Балдар, атайын uzun сөздү алдым. Ар бир муундагы үндүүлөрдү байкашсын деп, ар бир муундагы үндүүлөр жакшы үндөштү. Көр ö менен бүтүп атат ичке үндү. Үп, түр, бü. Мынакей балдарым, сөздүн ичинде ичке үндүүлөр болсо, уланган мүчөдөгү үндүүлөр дагы ичке болуп үндүүлөр үндөшөт экен. Үндүүлөр эринге карай экиге бөлүнөт. Эринчил үндүүлөр жана эринсиз үндүүлөр. Эринчил үндүүлөргө о, у, ö, ü, o, u, ö, ü кирет. Ал эми эринсиз үндүүлөргө а, ы, э, и, а, э кирет. Сөздүн акыркы муунундагы үндүү эринчил болсо, ага уланган мүчөлөрдөгү үндүүлөр дагы эринчил болуп өзгөрөт. Мисалы, о, у үндүүлөрү келген сөздөрдү карайлы. Биринчи сөзүбүз жазуу, ч мүчөсүн уласак, жазуучу. Экинчи сөзүбүз үй, лар мүчөсүн уласак, үйлөр болуп калды. Туз сөзүн алсак, сыз мүчөсүн уласак, тузсыз эмес, тузсуз болду. Кийинки сөзүбүз кол, нын мүчөсүн уласак, колдун болуп калды. Мынакей балдар, о, у үндүүлөрү ушинтип өзгөрдү. Ээрчишти, уйкашты десек болот. Өө. Ойно, ба терс форманын мүчөсү. Ойнобо эмес, ойнобо болду. Көр. Д мүчөсүн уласак, көрдү эмес, көрдү болду. Отур. У. Д мүчөсүн уласак, отурду эмес, отурду болду. Сүз. Ган мүчөсүн уласак, сүзган эмес, сүзгөн болуп калды. Азыркы айткан сөздөрүбүз балдар, бул этиш сөздөргө уладык. Этиш сөздөрдүн өзгөрүшүн байкадык. Сөздүн акыркы муунундагы үндүү эринсиз болсо, ага уланган мүчөлөрдөгү үндүүлөр дагы эринсиз болот. А, ы эринсиз, и ичке эринсиздер. Балдар, биринчи сөздү карайлы. Сынак. Акыркы муундагы а үндүүсү. Ларды уласак, сынактар, га. Ар бир муунундагы үндүүлөр а үндүүсү болду. Экинчи сөзүбүз жылаан, а үндүүсү менен бүттү. Жылаандарды. Кийинки сөзүбүз дарс. Дарс, ага кана мүчөсүн уладык. Дарсканадан. Кыймыл, үндүүсү. Кыймылдаган. Кыймылдаган. Мынакей. Биз азыр окуган 4 сөз жоон үндүүлөр. Жоон эринсиз үндүүлөр болду. Ар бир муундагы үндүүлөр жоон эринсиз үндүүлөр болду. Кийинки сөзүбүздү карайлы. Эринсиз ичке үндүүлөрдү карайлы. Биринчи сөзүбүз
Kitep, içke, erinsiz ündü. Kitep tegilerdi. Kitep tegilerdi. Ар бир муундағы үндүүлөргө көңүл бургула. Ар бир муунда эринсиз, ичке үндүүлөр келди. Kitep tegilerdi. Kийинки сөзүбүз кийим сөзү. Акыркы муунда ичке үндүү келди. Уланган мүчөлөрдө дагы кийим, дер, бизди деген үндүүлөрү келди. Kийинки сөзүбүз терезе, терезелерге. Ар бир муунда үндүүлөрү келип үндөштү. Элек, электердин. Болуп, ар бир муундагы үндүүлөр эринсиз, ичке үндүү болуп үндөштү. Үндүүлөрдүн үндөшүү мыйзамы кыргыз тилинен башка тилдерде сактала бербейт. Муну башка тилдерден кабыл алынган айрым сөздөрдөн байкоого болот. Мисалы, алипе, шакирт, тарбия, калем, адеп, адабият, мугалим, далил, данек, табият, адилет, насип, бактерия, балет жана башка ушул сыяктуу көп сөздөр бар. Байкасаңар, сөздүн курамында биринчи муунунда жоон үндүү, экинчи муунунда ичке үндүүлөр келет, же тескерисинче биринчи муунунда ичке, экинчи муунунда жоон үндүүлөр келе берет. Бирок бул сөздөргө уланган мүчөлөр акыркы муун боюнча үндөшүү мыйзамына баш ийет. Башкача айтканда, бул сөздүн акыркы муунундагы үндүүгө карайбыз дедик. Демек, сөздүн башында жоон үндүү келсе дагы, акыркы мүчөдөгү үндүүгө карап, үндөшүү мыйзамы боюнча мүчөлөрдү улайбыз. Эскертүү. Кыргыз тилинде табышы менен келген айрым мүчөлөр лар, га, ган, да, дан, чан сыяктуу мүчөлөр эринчил табышы менен аяктаган сөздөргө уланганда өзгөрүүсүз кала берет. Мисалы, суулар, жоолукчан, окууга, тууга, жуулган, буудан. Туруктуу мүчөлөр уңгуга уланганда үндөшүү мыйзамына баш ийбейт. Кыргыз тилинде төмөндөгүдөй туруктуу мүчөлөр кездешет. Биринчи бей. Мисалы, бейкут, бейбаш, беймал. Экинчи стан туруктуу мүчөсү Түркмөнстан, Өзбекстан. Кер, жоокер, кызматкер. Кор мүчөсү сүткор, жемкор. Кеч мүчөсү араба кеч. Азыр айткан мүчөлөрүбүз сөздүн курамында кандай үндүүлөр келсе дагы өзгөргөн жок. Кыргыз тилинде эркелетүү
же кичирейтүү маанисин билдирүүчү туруктуу мүчөлөр дагы бар. Аларга ке, бай, тай мүчөлөрү кирет. Ке мүчөсүнө абаке, апаке, бай мүчөсүнө акебай, энекебай, тай мүчөсүнө жеңетай, акетай болот. Өзүңөр байкагандай, ичке үндүүлөр келсе дагы, жоон үндүүлөр келсе дагы, бул мүчөлөр өзгөрүүсүз калды. Кыргыз тилинде үндөшүү мыйзамы абдан жакшы сакталат. Ошондуктан жакшылап үйрөнүп, туура сүйлөгөнгө аракет кылалы. Ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.